Гений, бизнесмен, инженер, инвестор, миллиардер. Сөз түштүк Африка жергесинен чыккан ИЛОН МАСК тууралуу болуп жатат. Андыктан сизге бул видеону көрүүгө тоскоолдук кылган бардык нерселерди кое туруңуз. Себеби бул видео ИЛОН МАСК ушул ийгиликтер кантип жеткендиги тууралуу сөз болмокчу. Даярсызбы? Анда эмесе кеттик. ИЛОН МАСК 1971-жылы түштүк Африка жергесинин Притория шаарында туулган. Анын атасы инженер, апасы модель болгон. Маск кичинекей кезинен эле компьютердик оюндарга кызыккан. Аны сезген ата-энеси ага компьютер сатып беришкен. Маск 12 жашында Бласта оюнун жасап, аны $500 саткан. А менчи 12 жашымда эмне кылдым? 17 жашка келгенде ата-энесинин каршылыгына карабай Канадага окууга кетет. Ал башында ал жакта туугандарынын үйүндө туруп турат. 19 жашында стипендияга жетишип Пенсильвания университетине окууга өтөт. 25 жашында ИЛОН бир тууган агасы менен чыкты компаниясын түптөйт. Аны 1999 жылы Компак компаниясы ИЛОНдун чыкты компаниясын $308 миллион сатып алат. Андан ИЛОН МАСКтын үлүшү $22 миллион түзөт. Бул менен ИЛОН МАСК 22 жашында миллионер болууга жетишкен. Ошол эле жылы март айында ИЛОН МАСК XCOM финансылык онлайн компаниясын негиздеген. Бул проектке $12 миллион каражат жумшаган. 2000 жылы XCOM Infinity компаниясы менен кошулуп, өздөрүнүн PayPal акча төлөө системасын ойлоп чыгарышкан. Акча төлөө системасы PayPal ат менен чыгуусуна каршы чыгып, XCOM ат менен чыгуусуну сунуштайт. Ушул себептүү компанияда келишпестиктер пайда болуп, мунун артынан ИЛОН МАСК компаниядан четтетилет. 2002 жылы eBay компаниясы PayPal акча төлөө системасын $1,5 миллиард сатып алат. Мындан Масктын үлүшү $108 миллион түзгөн. Космоско учууга кеткен чыгашыларды азайтуу максатында Маск өзүнүн SpaceX аталышындагы 3-чү компаниясын негиздейт. 6 жыл ичинде космоско эле ракеталарды учурууга жетишпестен рынокто алдыңкы лидерге айланган. 2003 жылы Маск $7 миллиард Tesla үчүн инвестиция жасаган. Tesla Motors азыркы күндө электр автомашиналары менен дүйнөгө белгилүү. 2006 жылы биринчи жолу Tesla өзүнүн алгачкы машинасын презентация кылган болсо, 2019 жылы 95.200 машина сатууга жетишкен. Бизнес тарыхына көз чаптырып карай турган болсок, баарыбыз билген Билл Гейтс, Марк Цукерберг бир продукциянын генийи болсо, ал эми ИЛОН МАСК бир канча продукциянын генийи. Келиңиздер достор, азыркы учурда ИЛОН МАСК канча компаниянын ээси экендигин саноотөлү. Космосту багындырган SpaceX, электр автомашиналарын чыгарган Tesla Motors, жаңы транспорт каттамын куруучу Boeing Company, күндөн энергия алуучу панелдерди чыгаруучу Solar City, жана 5-чи компаниясы жасалма интеллект Neuralink. ИЛОН МАСКтан 5 эреже. Урматтуу көрүүчү, сизден сурандычы. Эгер бул видео сизге жаккан болсо, каналга катылыңыз жана коңгуроonu басып коюңуз. Кийинки видеолордо биринчилерден болуп көрө аласыз. Жана албетте класс басканды да унутпаңыз. Биринчи эреже: коркунучка карабай аракет кылыңыз. Алдыга жылыңыз. Макс өз сөзүндө менде да коркуу бар жана бардык адамда коркуу сезими болот. Бул табигый нерсе. Эгер адамда коркуу сезими жок болсо, анда ал адамдын акыл эси жайында эмес. Эгер сиз өз жасаган ишиңизге, максатыңызга чындыгында ишенсеңиз, сиздеги коркуу сезими экинчи планга өтүп калат. Мен да кичинекей кезимде караңгыдан аябай коркот элем. Ойлоп көрсөм, караңгылык бул фотондун же болбосо жарыктын жоктугу экен. Эгер бир жерде жарык жок болсо, анда ал жерге караңгылык пайда болот.
Мен өз жашоомдо көптөгөн коркунучтарга карабай иш жасадым. SpaceX компаниясын түзүп жатканда биздин ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүбүз 10% төмөн болгон. Мен мүмкүн баарысын жоготом деген коркууга карабай жасап көрүүнү чечтим. Ойлодум, эгер биз жасаган эмгек менен ийгиликке жетпесек да, ал эми биз кылган аракет бул да чоң жетишкендик. Себеби бизден кийинки башка бир компания бул эстафетаны алып, алар ийгиликке жетишмек. Экинчи эреже, кардардын муктаждыгын чечиңиз. Эгер сиз өз бизнесиңизди ачам деп жүрсөңүз, анда сөз түрдө кардардын муктаждыгын биринчи кезекке коюңуз. Сизге караганда кардар көбүрөөк пайда тапсын. Ошондо сиз ийгиликке жетесиз. Эгер сиздин кардарыңыз сизди жана сиз чыгарган продукцияны жакшы көрүшсө, сиздин ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүңүз ушунчалык тез өсөт. Үчүнчү эреже, өзүңүздөн отчет алыңыз жана анализ кылыңыз. Күн сайын кечинде өзүңүздүн сураңыз, бүгүн эмне кылдым? Койгон максатыма бир кадам жылы алдымбы? Кечеги күнгө караганда бир нерсени көбүрөөк үйрөнө алдымбы? Жана башка. Суроо бергенде да туура суроо бериңиз. Сиз кыйын деп эсептеген максатыңызга жетүү да оңой болуп калат. Эгер сиз бизнесмен болом деп жүргөн болсоңуз, мисалы эмне үчүн кардар сиздин товарды сатып алыш керек? Жооп, кайра суроо бересиз, уланта бересиз. Төртүнчү эреже, ишиңиз ийгиликтүү болбой калуусуна даяр туруңуз. Сиздин ийгилигиңиз сиздин ката кетирбей иштегендигиңизде эмес, а сиздин катаны канчалык тез түзөп кетүүңүздө. Бешинчи эреже, сизге жакпаган ишти жасаңыз. Идиш жууга караганда тамак жасаган кызыктуураак. Эгер биздин максатыбызды тамак жөөдө алсак, анда максатка жетүү үчүн жогорудагы айтылган сизге кызыктуу жана кызыксыз болгон ишти да жасоого туура келет.